Жалпы республикалык тестирлөөдө эң көп келүүчү эсептер, системалар. Салам достор, бүгүн биз ушундай болгон теңдемелер системаларынын чыгарылыш жолдорун карайбыз. Анда эмесе баштайлы. Биринчи теңдеме. Бул жерде бизде эки өзгөрмөнүн суммасын сурап жатат. Демек биз аны табуубуз керек. Ушундай теңдемелер жерде да көп кездешет, анткени булардын чыгарылыш жолдору оңой жана көп убакытты талап кылбайт. Болгону бир аз логика керек болот. Эми аны чыгаруу үчүн эң алгач бул жактагы теңдемелерди жөнөкөйлөтүп алуу керек. Башкача айтканда бөлчөктөн кутулуу керек. Ал үчүн жалпы орток бөлүм беребиз дагы бул жактагы теңдемелерди жөнөкөйлөтүп жазып алабыз. Бул жакта караңыздар, 6га келтирүү үчүн p-га 3дөн, ал эми r-ге 2ден беребиз. Андан кийин бөлүм 6га барабар болот. Бөлүмдөгү 6-ны барабардыктын сол жагына алып өтсөк, ал бөлчөктүн алымына чыгат. Ошону менен 6 менен 6 кыскарып, ал жоюлуп кетет. Бул мындай түргө келет биздин система. Андан кийин бул системаны мүчөлөп кемитебиз. Мүчөлөп кемитүү деген эмне? Бул деген окшош өзгөрмөлөрдү кемитүү. Кемитсек бул жерде 3p-дан 2p-ны кемитсек p калат. Ал эми 3r-ден 2r-ди кемитсек r калат. Ушундай жыйынтыкты алабыз. 7 менен 1-ди кемитсек 6 чыгат. Демек жооп бизде 6-га барабар. Кийинки эсепти карайлы. Бул жерде да бизде мурдакы эсепте эле эки өзгөрмөнүн суммасы суралып жатат. Эң алгач бул жактагы кашаларды ачып, системаны жөнөкөйлөтүп алалы. Андан кийин барабардыктын бир жагына өзгөрмөлөрдү, экинчи жагына сандарды топтойбуз. Ушул түрдө эми аны мүчөлөп кемитебиз. Кемиткенде бизде бул жерде минус a минус b барабар 1 деген жыйынтык келип чыгат. Бул жерде минустарды жоготуп алуу үчүн биз барабардыктын эки жагын тең минус 1-ге көбөйтөбүз. Жыйынтыгында ушундай жыйынтыкты алабыз. Демек a плюс b барабар минус 1-ге барабар. Демек жыйынтык минус 1. Эми кийинки системаны карайлы. Бул жерде бизде эки өзгөрмөнүн суммасын табуу керек. Ал эми системада 3 өзгөрмө бар. Демек биз бул үчүнчү өзгөрмөнү жоготуп алуубуз керек. Ал үчүн бул жердеги үчүнчү өзгөрмөнүн сандык маанисин алдындагы коэффициентин бири-бирине барабарлайбыз. Бул жакка кошумча көбөйтүүчү киргизебиз. Барабардын эки жагын тең ушул 2-ге көбөйтөбүз. Көбөйткөндөн кийин бул сыяктуу жыйынтык алабыз. Эми бул жерде астындагы теңдемени үстүнө, ал эми үстүндөгү теңдемени астына кылып жазабыз. Бул ыңгайлуу, мүчөлөп кемиткенге ушул ыңгайлуу. Ал эми теңдемени мүчөлөп кемитебиз. Кемиткенде 3x плюс 3y барабар 9 деген жыйынтыкты алабыз. Жана бул жерде 3-тү кашанын сыртына чыгарып, барабардыктын сол жагына алып өтсөк, 3 бөлүнгөн 9 болот. 9 3-кө бөлсөк 3 деген жыйынтык алабыз. Эми ушул жерде эле бул жакка оодарбастан эле кемитип чыгарсак болот. Бирок биз бул сыяктуу жыйынтыкты алып калабыз. Минус 3x минус 3y барабар минус 9. Бул алдындагы минустар кайсыдыр бир жерде унутулуп, эсептин ката чыгышына себеп болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жолду чыгарсаңыздар ыңгайлуураак. Бул жерде барабардын эки жагын минус 1-ге көбөйтөбүз жана бул сыяктуу жыйынтыкты алабыз. Баары бир жооп бирдей эле чыгат. Демек бизде жооп 3-кө барабар. Кийинки теңдемени чыгаралы. Бул теңдеме бир аз татаал теңдеме. Буну чыгаруу үчүн бул астындагы өзгөрмөлөрдү үстүнкү өзгөрмөлөргө окшоштуруп жазып алуубуз керек. Башкача айтканда барабардын эки жагын тең кубтук тамырга киргизүү зарыл болот. Ушул түрдө жазабыз. Эмне үчүн 2 жазылганын себеби бул жерде 8 кубтук тамырда 2 чыгат. Эгер 2-ни 3 жолу өзүн көбөйтсөңүздөр 8 чыгат. Эми бул жерде кошумча өзгөрмөнү киргизебиз. Башка өзгөрмөнү киргизебиз. Бул жакта тамыр кубтук тамырдын астында x-ты u-га, ал эми кубтук тамыр астында y-ды v-га барабарлайбыз. Дагы бул сыяктуу жөнөкөй теңдемелер системасын алабыз. Бул жерден эми u-нун маанисин табабыз. U бизде минус 3 минус v-га барабар. Эми бул жактагы u-нун ордуна ушул маанини алып келип коебуз. Жана
бул сыяктуу теңдемени алабыз. Эми бул жерде кашаны ачабыз жана ушундай болгон квадраттык теңдемени алабыз. Эми бул жерде минустарды жоготуп алуу керек. Анткени минустар кайсыдыр бир жерде унутулуп, сиздин эсебиңиздин туура эмес чыгып калышына себеп болушу мүмкүн. -1 көйтөбүз жана ушундай болгон квадраттык теңдемени алабыз. Анын дискриминантын табып, бул жактагы формула аркылуу U1 жана U2-ни ушул формуланын жардамы менен табабыз жана U1 барабар -2, U2 барабар -1 деген жыйынтыкты алабыз. Эми ушул жыйынтыктарды бул жерге алып келип коебуз дагы U1 менен U2-ни таап алабыз. Ал бизде U1 барабар -1ге, U2 барабар -2ге. Эми биз бул жакта караганда x-ты табабыз. X бул жерде U квадратка, U кубка барабар. Ал эми y v кубка барабар болот. Эми ушунун ордуна коебуз. x1 бизде -1, x2 барабар -2ге барабар. Анткени -2-нин кубу -8ге барабар. Эми y1 барабар -8, y2 барабар -1 деген жыйынтыкты алабыз. Жоопко ушул түрдө кылып жазсак болот, бирок жертиде варианттар бул түрдө жазылат. Ушундай түрдө жазылат жана жооп ушундайча болот. Эми кийинки эсепти карайлы. Бул системада теңдемелерди мүчөлөп бөлүү жолун колдонобуз. Кадимкидей эле бөлчөк сызыгын сызып, окшошторду кетиребиз. Бизде 2 окшош бар, аны кетиребиз. Анда бизде мындай жыйынтык келип чыгат. Эми бул жерден y-ты табабыз. Сиз кааласаңыз x-ты таап койсоңуз деле болот. Мен азыр y-ты табайын. Y-ты табуу үчүн бул бөлчөктү оодаруу керек жана бул бөлчөктү оодаруу керек. Ошондо y бөлүнгөн x 16 бөлүнгөн 9 болуп калат. Бул жерден y-ты тапсак, y барабар 16x бөлүнгөн 9. А эмне үчүн x алымга чыкты? Анткени x эң алгач бөлүмдө болгон, ошондуктан ал алымына чыкты. Эми бул маанини, y-тин маанисини мен бул теңдемеге алып келип коеюн. Ал үчүн эң алгач кашаларды ачып, жөнөкөйлөтүп жаза алайын. Бул түрдө жазылат. Эми ушул жерде y-тин ордуна бул маанини алып келип коем. Бул ушулдай түрдөгү теңдеме келип чыкты. Эми аны жалпыртык бөлүм берип, бул түргө келтирем. Бул жерде 9 бөлчөктүн бөлүмүндө барабардыктын сол жагына өткөндө бөлчөктүн алымына чыгат. Башкача айтканда 9га көбөйтүлөт. Жана биз ушундай жыйынтыкты алабыз. Эми x квадрат буга барабар. Ал эми x-ты табуу үчүн ал экөөнү тамырга киргизүү керек. Тамырдан бул -+5-тен 9га келип деген маани келип чыгат. Демек x-тын 2 мааниси бар. x1 барабар 5-тен 9, x2 барабар -5-тен 9. А эмне үчүн -5-тен 9? Анткени -5-тен 9-дун квадраты оң сан болот. Бул сан келип чыгат. Эми бул жерден y-ты оңойло бул маанини коюп таап алсам болот. y1 барабар 5-тен 16, y2 барабар -9-дон 16. Жооп бизде бул түрдө жазылат. Бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыз. Эгер сизде жыйыртыга байланыштуу кызыктуу жана татаал эсептер бар болсо, мага Instagramдан жиберсеңиз болот. Instagramдын шилтемесин описаниядан жана комментарийден таба аласыз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.